Ерлан байке жеңіс құтты болсын. Чоң рахмат. Ойын таласында қорғануыны мықты арқаладыңыз. Биздин өзүбүздүн кесибибиз ушул эле. Биз эми коргонуудабыз. Ар ким өзүнүн милдетин так аткарса жакшы оюн болот деп ойлойм. Буюрса өзүбүздүн милдетибизди так аткардык. Ошон үчүн оюн жакшы болду го дейм. Чүй менен болгон оюн атаандаштык тууралуу да айтсаңыз. Чүй деле бул азыр эми баягы республикалык баягы ар бирибиз өзүбүздүн жерибизге ойногону менен чүй командасы деле бүт клубтарда ойноп жүргөн белгилүү мыкты улакчы байке инилер бар. Ошондой эле бизде деле ошол. Эми баягы эко мындай айтканда азыр Кыргызстандын ынтымагынан достук деген мыкты клубтар бар эмеспи? Ошол клубтарда оюн көрсөтүп жүргөн эки областтын балдары ойноду да бул жерде. Жакшы оюн болду. Алдыңыздар окшойт, Баягы кубокто кичине утулуп, бир аз иштер ачышып калды эле. Эми баягы ким эле утулгусу келип келет. Анан ошондо утулуп кичине ичибиз ачышып калды эле. Бүгүн эми жакшы жеңишке жетишип, ошону жаап турабыз эми. Ошондо каталардын үстүнөн иштеп, азыр бир да ката кетирбейли деген менен аянтка кирген окшойсуздар, Эми бул жерде баягы 12 оюнчу болгондон кийин ката кетирбейм деп айтыш кыйын. Баягы жалгыз бир-бирден оюн болсам да бир жөн эле анан 12 баладан эми катачылык кетип турат. Аны да издедик. Бирок ошо кетирген кемчиликтерди кетирбейин аракет кылып ойнодук да бүгүн.